эки көз караш турат. Шайлоонун өз мөөнөтүндө өткөрүп, жаңы келген депутаттар элге берген уадасын аткарып, ким утуп келсе, конституциялык реформаны баштай берсин деген бир тарап турат. Экинчиси шайлоону өткөрбөйлүк, ар кандай шылтоо менен сырыф кылайлык. Конституцияны уруу ойнобойлук. Элдин талабы деген талапка жамынып, өткөрбөй коюлук дагы накта президенттик бийлик формасын жасайлык деген тарап турат. Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөндү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде болуп, жүгүнүп туруп кол чыгап турасыңар. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чыга тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Тура мени көбү күнөөлөйт, туура эмес. Конституцияны кабыл алып, ушул талаш тартыш болуп атат. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түп-түз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл.